Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көбү карызда. Алардын 80% өзүн өзү камсыз кыла албайт. Бүгүнкү күнү алардын саны 444. Анын ичинен өткөн жылы өкмөттөн 385 дотация алган. Бирок алардын кээ бирлери өз күчтөрү же меценаттардын жардамы аркылуу өз алдынча бутуна турууга үйрөнүп келатат. Аймактагы мындай ийгиликтер туурасында кабарчыбыз кененирээк айтып берет. Кыргыз мамлекетинин бюджетинин чыгашасы жана кирешеси ар жыл сайын өсүп баратат. Бул ар бир жердеги чыгымдар сыяктуу эле. 2016-жылдагы мамлекеттик бюджет министрлер кабинети аркылуу бекилсе дагы 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш кабыл ала элек. Эсиңиздерге сала кетсек, быйылкы жылдын кирешеси 111 миллиард сом болсо, келерки жылдын чыгашасы 119 миллиард сом. Каржы министрлиги бюджетке таң кыстык болгонун билдиргенине карабай, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана район акимчилигинин чыгашасы көбөйүүдө. Ал эми киреше бардык жерде эле бирдей көтөрүлгөн жери жок. На сегодняшний день бүгүнкү күнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 80% дотацияда. Себеби алар мамлекеттик бюджеттен грант түрүндө трансфер кылышат. Жергиликтүү бийликтин карыздарынын көпчүлүгү түндүккө караганда түштүк аймактарына тиешелүү. Мисалы, Чүй облусундагы 40 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын дээрлик 40 өздөрүн багып кете алат. Мындай көрсөткүчтөр Ысык Көл областында да бар. Бул аймактагы ар бир 3-чү айыл өкмөтү өзүн каржылай алат. Алар өкмөттүн каржылыгы жок эле элин багып кете алышат. Аймактык көпчүлүгүн Кумтөр ишканасы социалдык долбоорлор менен да колдоп келатат. Помощь, тренинги. Биз жардам көргөзгөн социалдык долбоорлорго жаштар банкы аркылуу кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ийгиликтүү фермерлерди кантип даярдап чыгарабыз. Бул багытта кандайдыр бир социалдык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Ысык Көл жаштарына финансылык көмөк көрсөтүлүүдө. Жаштарды ишкерликке тартуу долбоорунун максаты алар орто жана чакан бизнесин ачууга билим берүү болуп саналат. Кумтөр Голд компания ишканасы Ысык Көл облусунда гана эмес, бүт Кыргызстан боюнча эң ири салык төлөөчү. Ал стратегиялык ишкана катарында мамлекеттик казынанын толушуна дагы ушул бийик тоолуу кен жеринин стабилдүү иштешине байланыштуу болот. Бул ички дүң өнүмдүн эсебинен кошулган жападан жалгыз өндүрүш жана өлкөнүн башка финансылык мекемелеринин киреше планын толуктап турат. Мамлекеттик бюджетке расмий төлөмдөрүнөн башка дагы Ысык Көл өнүктүрүү фондуна которуулары да бар. Кумтөр жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жардам берүүдөн тышкары облустагы жеке ишкерлерге колдоо көргөзүп, аймакты өнүктүрүү боюнча төмөнкү пайыздарды ченемдер менен микрофинансылык компанияларды ачып берген. Балким ошол үчүн облустагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карызы аз. Тагыраак айтканда, башка облуска салыштырмалуу Кыргызстанда төмөнүрөөк. Мисалы, Чүй облусунда андайлар 71, Ошто 84, ал эми Көлдө 44. Я видел такие форелевые Мен Өрүктү айылындагы форель балык чарбачылыгынын бүт процессин көрүп катуу таасирлендим. Болгонум мүмкүнчүлүгүм жетпей, ушундай долбоор бар экенин уктум. Анан арыз бизнес план жаздым. Азыр каралып жатат. Эгер ал өтүп кетип, ишимди баштасам жакшы болмок. Нурбек Жандыралиев Ысык Көл облусунун Тоң районунун тургуну. Жергиликтүү депутаттар анын форель чарбачылыгын ачам деген демилгесин колдошкон. Бул жерде ал үчүн ылайыктуу жер гана эмес, таза суу агыны да бар. Кумтөр ишканасы Нурбекке гана эмес, көптөгөн жаштарды колго алып, ишкерликти баштап, бутуна туруусуна жардам берүүдө. Токен компаниясы айрыкча Ысык Көл облусунда курулуш материалдарын чыгарууга жана айыл чарбасы, тейлөө кызматтарынын өнүгүшүнө көп көңүл бурат. Кумтөрдүн бул долбоорунун баары инвестициянын максаттуу, ийгиликтүү салынышы, бизнестин коомчулукта туруктуу түптөлүшүн камсыздоого багытталган.